بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفقها الله تعالى мақтаулар болсын пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламға салауат жана саламдар болсын жана ушул сабактарыбызды Аллах таала өзү пайдалуу кылсын эки дүйнөбүзгө дагы пайдалуу кылсын иншалла жана бул мусанниф рахимахуллахтан Аллахым разы болгон болсун өзү эки дүйнөсүн абад кылсын мусаннифтин дагы бүгүнкү сабагыбыз жана өткөн сабагыбыздын эле уландысы ошол нафил намаздар жөнүндө болот. Ошол отурган абалда нафил намаз окуса кандай болот? Же болбосо азыркы маркаптын үстүндө ошол машинага окшогон, же болбосо атка окшогон, же азыркы учурда самолеттен намаз окуп кетишип жатат. Мисалы нафил намаз болсун, же автобуста болсун, ошондой нерселерде, ошондой машинелерде окуса болот, унааларда нафил намаз кандай окулат, окулса ошолор жөнүндө болот негизи бүгүнкү сабагыбыз. Яжузу нафлу qa'idan ma'al qudrati 'ala al-qiyam. Негизи жалпы эле нафил намаз турууга кудуретиңиз жетсе дагы отуруп окусаңыз жайыз болот. Жайыз болот, бирок бул жакта айтабыз сообу азыраак болот болгону. Отуруп окуй турган болсоңуз, үзүр болсо ол отурса болот негизи. Буттары ооруп калган болсо, белдери ооруп жаткан болсо, отуруп алып негизи нафил намаз окуса болот. Бирок андай болбосо дагы, мисал отуруп нафил окуп жаткан болсоңуз, анда дагы жайыз болот. Сизге жайыз болот. Болгону сообу сизге аз болот. Валакин лаху нисфу ажрул qaim. Бирок тургандын сообунун жарымы болот экен. Туруп окуп жаткан адамдын сообунун жарымы болот. Илля мин үзрин, бир гана үзүрдөн боло турган болсо, бир үзүр болсо бир адамдын, анда ошол үзүрү болуп туруп дагы, ошол путу ооруп жатса дагы намаз окуп, же башка бир оорусу болсо дагы нафил намаз окуп жаткандыгы үчүн ага сооп болот. Ошол тик туруп окуган адамдын сообу берилет. Мисал бир адам ооруп жатса дагы, намаз окуп жаткан болсо, оорубай жаткандын сообу берилет ага негизи. Ошондуктан ооруп жатканда дагы намаздарды калтырбоого ошол аракет кылышыбыз керек. Себеби Аллах таала андай учурда бизге соопторду көбөйтүрөт. Азыркы нафил намазда дагы эгер ооруп жатса дагы, путу, бели ооруп жатса дагы, отуруп болсо дагы нафил намаз окуп жаткан болсо, Аллах таала туруп окугандын сообун берет экен бизге иншалла. Ва яқуду кал муташаххид фил мухтар. Ошол отуруп окуса кандай кылып отурат? Кандай кылып отуруш керек дегенде, ат-тахиятка отурабыз го ошол. Ошол ат-тахиятка отуруп, отурганыбыздай отуруп алсак жакшы болот негизи. Эгер андай отура албай калсак, каалаганыбыздай отуруп алсак болот. Эгер болбосо ошол ат-тахияттын отурганыдай отурушубуз керек. Ага дагы эгер путтар болбосо, анда ошол каалаган өзүңүзгө ыңгайлуу абалда отуруп алсаңыз болот. Бутуңузду чоюп отуруп алсаңыз да болот. Өзүңүзгө ошол макул келгендей кылып отуруп алсаңыз болот экен. وجاز إتمامه قاعدا بعد افتتاحه قائما. Жана нафил намазды отуруп намазды бүтүрсөңүз болот экен, аны туруп баштап. Намазды туруп баштадыңыз эле, кийин бир рекет окугандан кийин экинчи рекетинде отуруп алсаңыз дагы жайыз болот экен нафил намаз. Себеби нафил намаз фарз намазда болбогон көп нерселерге уруксат берилет нафил намазда. Нафил намаздын иши кең болот ал. Ошондуктан ага көп жеңилчиликтер берилет нафил намазда. Азыркыдай мисал туруп баштап кийин отуруп алсаңыз дагы болот экен нафил намаздарда. Бирок фарз намазда андай кылганга болбойт. Била карахатин алал асах дейт. Себеби ал макру болбойт. Өзү туура сөздө макру болбостон ошол жайыз болот экен. Ва ятанаффалу ракибан харижал Миср. Жана шаардын сыртында унага минген абалда нафил намаз окуп кетсеңиз болот экен. Аттын үстүндө да нафил намаз окуп кетсеңиз болот. Бир сапарда кетип жаткан болсоңуз, же башка бир жака кетип жаткан болсоңуз, ошо нафил намаз окуп кетсеңиз болот экен. Шаардын сыртында, айылдын сыртында боло турган болсоңуз, анда ошол нафил намаздарды окуп кетсеңиз болот экен. Өзгөчө мусафир адам нафил намазды унанын үстүндө окуп кетсе жайыз болот, окуса болот, шаардын сыртында болсо. Мумиен илайи жихатин таважжахат даббатуху. Аты кайсы жака жүздөнгөн болсо, аты кайсы жака кетип жаткан болсо, ошол жака карап има ишара менен намаз окуй берет экен.
Кыбла бул жакта болсо, бирок машинеси бул жакка карап кетип жаткан болсо, ошол машина кетип жаткан жакка карап окуй берет ал. Кыбласы ушул жак болот анын. Яны ошол же болбосо аты ушул жакка карап кетип жаткан болсо, ошол аты жүздөнгөн жагы анын кыбласы болот. Себеби ушу кудурети ушуга жетти да. Има шара менен болот деген ошол рүкүүнү рүкүүгө кылат, андан кийин саждасын андан да төмөнүрөөк кылат, ошондой кылып има шара менен намаз окулат негизи. Wa bana bi nuzulihi la rukubihi dedi. Jana bul жерде bir mesele. Atta nafil namaz okup ketip жатсаңыз, keyin at to'xtagandan keyin namozni ichida эле namozni atdan tushib ulantsangiz ikkinchi rekatini жерде, anda jaiz bo'ladi ekan. Ошондуктан бул жерде bana bi nuzulihi ушул минип жаткан атыдан түшүүсү менен дагы намазын улантып кетсе болот экен. Бирок атка минүүсү менен ал улантпайт экен. Жерде сиз окуп жатсаңыз, нафил намаз атыңыз келип калса, атка чыгып экинчи рекетин аттын үстүндө сиз улантсаңыз, же машинеге минип туруп экинчи рекетин машинеде улантсаңыз, анда болбой калат экен. Бирок машинеде окуп жатып бир рекетин, кайра жерге түшкөндө экинчи рекетин улантып кетсеңиз, анда болот экен. Себеби азыр айтканыбыздай, бул нафил намаздын иши кең болот. Көп нерселер рухсат берилет. Ошондуктан азыркы биздин айтып жаткан маселебизде дагы ага ошондой жеңилчиликтер берилген. Бул дагы ошол бай жеңилчиликтер берилет. Өз негизги афдалы, жакшысы, эгер мүмкүнчүлүк болсо, толук ушул жерде кыблага карап эле токтогон. Азыр кеңиречилик, көп жерде баягы сапарда да андай кыйынчылыктар жок, башка жерде да андай кыйынчылыктар жок. Токтоп, нафил намаз болсун, башкасы болсун, даратталып кыблага карап жакшы окуганыбыз жакшы. Бул дагы эми ушундай бир кыйынчылыктар болуп калса, окуса болот деген, жайыз болот нафил намазды. Walau kana bin nawafil ratiba, бул азыркы айтып жаткан аттын үстүндө има ишара менен окуп жаткан намазыбыз эгер сүннөт намаздар болсо да ошондой кылсак болот экен. Сүннөт намаздар. Ошол азыр биздин 5 мал намазынын сүннөт намаздары бар. Ошол фарзды жерде окуп, кайра машинеде ошол сүннөт намаздарды окуп кетсеңиз дагы болот экен, сапарда жүргөн болсоңуз. Ошол азыркы айтып жаткан ратиба деп сүннөт намаздарды айтылат, сүннөт намаздарды окусак болот экен. Ва Аби Ханифа аннаху янзилу ли суннатил фажр. Абу Ханифа рахматуллахи алейхтен риваят кылынат, фажр намазына Багымдаттын сүннөтүнө жерге түшөт деген экен ал киши. Унада окубайт, ошо машинада окубайт. Багымдаттын сүннөтү себеби бекемирээк сүннөт болгондугу үчүн аны жерге түшүп окуш керек дейт Абу Ханифа рахматуллахи алейх. Ли аннаха аккату мин гайриха, себеби башка сүннөт намаздарга караганда бекемирээк болгондугу үчүн аны жерге түшүп окуганыбыз жакшы болот дейт. Себеби ошол важипка жакын болгондугу үчүн Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул багымдаттын сүннөтү кайсы жерде болбосун таштабай окугандыгы дагы көп хадистер бар. وجاز للمتطوع الاتكاء على شيء إن تعب بلا كراهة وإن كان بغير عذر كره في الأظهر لإساءة الأدب. Жана бул жерде нафил окуп жаткан адамга бир нерсеге сүйөнүп, эгер чарчап калган болсо, бирдекеге сүйөнүп алып окуса дагы болот экен. Эгер нафил намаз окуп жатып, көп нафил намаз окуп жаткандар бар. 20 рекет, 30 рекет окугандар бар. 100 рекет нафил намаз окугандар болот. Эгер чарчап кала турган болсо, бир дуалга же болбосо бир үстүнгө сүйөнүп ала турган болсо, анда макру болбойт экен. Эгер бир ошондой чарчап кала турган болсо, үзүрү боло турган болсо макру болбойт экен. Ошо бир чарчап калды, пут ооруп калды, бел ооруп калса. Ва ин кана би гайри үзрин, эгер үзүрү жок болсо, макру болот экен. Эгер үзүрү жок эле сүйөнүп алса, макру болот нафил намазда. Негесе бир адепсиздик болуп калат бул жерде намазда, себеби биз адеп менен турушубуз керек, Аллах Тааланын алдында хушуу менен турушубуз керек, Аллахдан да коркуп турушубуз керек. Андай үзүрүбүз болбосо эле, дуалга сүйөнүп, үстүнгө сүйөнүп тура турган болсок, биз адепсиздик кылган болобуз. Ошондуктан бул жерде макру болуп калат негизи. Wala yamna'u sihhata as-salati 'ala ad-dabbati najasatun 'alayha. Жана бул жерде биз азыр аттын үстүндө намаз окусак болот деп жатабыз. Же болбосо машиненин үстүндө намаз окусак болот деп жатабыз. Бирок ошол машиненин балондорунда нажасат болсо кандай болот? Же болбосо аттын ошол денесинде нажасат болсо, ошолго бир тезек же башка нерсе жабышып калган болсо, биз аттын үстүндө намаз окуп жатсак, анда биздин намазыбыз өтөбү? Бул жерде аттын үстүндө нажасат турат, машиненин балондорунда нажасат бар экен десек, бул биз ошол аттын үстүндө же машинанын үстүндө намаз окуудан тоспойт экен ал нажасат. Walau fi sarji war rikabayni ala al-asah.
Hatta al ошол najasat ошол ээрде, аттын ээрде болсун, же болбосо анын үзөңгүсүдө болсун, атка ошол чыга турган, путту коюп чыга турган жеринде болсун, ал ошол биздин окуп жаткан намазыбызды тосуп койбойт экен. Ал намазыбыз дұрыс болот экен. Ошондуктан бул азыркы бул да бир зарылчылык болот, негизи. Зарылчылык болот. Вала тасиху салатул маши бил ижма'i дейт. Жана жүрүп кетип жаткандын намазы дұрыс болбойт. Себеби ал макан ихтилаф болуп жатат. Жери өзгөрүп кетип жатат. Могу жерде бир рекет окуп жүрүп кетип жатып намаз окуп болбойт. Эми бир аттын үстүндө, же бир машинанын ичинде, же болбосо бир автобуста окуса болот, бирок өзүңүз жөө жүрүп кетип жаткан болсоңуз, анда намаз окуп кеткенге дұрыс болбой калат. ولا يصح على الدابة صلاة الفرائض ولا الواجبات كالوتر والمنظور. Эми ушул азыр биз нафил намаздарды айтып өттүк. Ушул нафил намаздарды ат үстүндө окуса болот дедик. Hatta şu sünnet namazlarda da okusa bolat dep жатабыз, бирок farz namazды аттын үстүндө окуганга болбойт, жайыз эмес. Кеңирчилик мүмкүнчүлүк боло турган болсо, анда окуганга болбойт. Важип намаздарды дагы витрге окшогон же назыр кылынган намаздар болсо, айт намазга окшогондор болбой калат, жайыз эмес. Эгер үзүрдөн болсо болот, бирок андай үзүрсүз эле аттын үстүндө же болбосо бир машинеде farz намазды окуганга болбой калат. Машара фихи нафлан фафсадаху. Жана bir nafil namazga kirişip, ары nafil namazды buzgan bolsoңуз, nafil namazı buzulup kalsa, аны окуштагы кайра сизге важип болот, ошондой намаз болсун. Вала салатул жаназа, жаназа намазынын дагы сиз машинеде же аттын үстүндө окуганга болбойт. Ва саждатун тулият аятуха алал ард. Жана жерде сиз сажда аятын окуп, аттын үстүндө кийин сажда кыла турган болсоңуз, болбой калат. Илля ли даруратин, бир гана зарылчылык боло турган болсо, анда кылсаңыз болот. Bir zarılçılık boldu, avtobus toktobой koydu bir жерде. Же ал жакта түшкөнгө мүмкүнчүлүк жок. Аттын үстүндө намаз окуша керек болуп калды мисал. Же болбосо азыркы самолетторго окшогон ошондой бир жерлер болуп кала турган болсо, мүмкүнчүлүк жок. Туруп окуганга мүмкүнчүлүк болбогон жерлер боло турган болсо, анда ошол машинанын ичи болсун, самолеттин ичинде болсун, же ошол жерде фарз намазын дагы витр намазын да окусаңыз болот, эгер ушундай зарылчылык болсо. Ал зарылчылык кандай болот десе, кахауфлисин аля нафсихи. Ошол бир ууру бар ошол жерде, же болбосо ошол жерде бир каракчылар бар, сиздин нерсеңизди уурдап кетиш коркунучу бар. Ошондо сиз машинеден түшпөй намаз окуп алсаңыз, же болбосо сиздин атыңызга, же болбосо сиздин унаңызга бир коркунуч бар, ал жака кирип окусаңыз, аны уурдап кетет, ушундай деңгел болуп. Ошондой бир коркунуч болуп жатат. Сиздин кийимиңизге, же болбосо ошондой бир коркунуч болду. Же болбосо сиздин бир аманатыңызга бир коркунуч болуп жатат, ошондо сиз ошол машинеде же аттын үстүндө окусаңыз болот экен. Эгер түшүп барып намаз окуйм десеңиз. Ва хауфу сабуин, же болбосо аттын үстүндө сиз фарз намазды да окусаңыз болот. Аттан түшсөңүз жырткыч карышкырлар келип, же болбосо бир аюу, же болбосо башка бир жырткыч айвандар келип сизге, же болбосо сиздин айваныңызга кол салуу мүмкүн. Ошондой бир абалда ватинин жана ошондой бир абал болуп калды, баягындай жамгырда калып кеттиңиз. Жерге түшсөңүз өтө эле лай болуп кеткен. Кургак жер жок боло турган болсо да, аттын үстүндө туруп, же болбосо машинанын ичинде отуруп дагы фарзды окуп алсаңыз жайыз болот. Ва жумухуд дабба. Же болбосо дагы ушундай бир абалдардан, hatto farz намазды дагы сиз аттын үстүндө окусаңыз болот. Атыңыз ошондой адамды миндирбейт. Кээ бир ушундай аттар болуп калат. Аттын үстүндө бирөөлөр чыгарып коет дагы, ушул аттан түшсөңүз кайра чыга албай турган аттар болот. Сизди миндирбей турган. Ошондой боло турган болсо, анда ал жерде дагы сиз аттын үстүндө түшпөй намазды окуп алсаңыз болот. Ва адам вуждан ман юркибуху дейт. Аны атка да кайра мингизип кое турган бир адам жок болсо, аттан түшсө кайра чыга албай турган адам болсо, анда ошо аттын үстүндө окуп алсаңыз болот. Же баягындай пут ооройт же башка ооройт, атка өзү чыга албай турган адамдар болсо, ушундай кылсак болот. Же болбосо баягы ошол кээ бир инвалид адамдар болот, машинага отургузуп коесуз, ал өзү түшө албайт. Ошондой бир адам болсо дагы машинада отурган жеринде ошол окуп алса болот. Же мисал түшсө кайра өзү чыга албай турган адам болуп калышы мүмкүн. Ва салату фил махмили ала дабба кас-салати алейха, саваан канат саирatan ав вaqifatan. Махмил деген нерсе бар. Төөнүн үстүндө, мурда төөнүн үстүндө ошондой бир кичинекей үйчөгө окшогон ошол коюшкан, ал жерде көбүнчө аялдар ошол айланасы тосулган болгон.
Үй сыяктуу болуп эле кичинекей. Чатырлар кошош, үйгө окшош кылып төбөнүн үстүгө жүктөшүп, ошондо аялдар жүргөн негизи. Бул ошонун ичинде намаз окуу дагы айвандын үстүндө ошол унаанын ичинде намаз окугандай эле болот экен негизи. Жүрүп кетип жаткан болсун, токтоп турган болсун, ошондой эле болот экен. ولو جعل تحت المحمل خشبة حتى بقي قراره إلى الأرض كان بمنزلة الأرض deydi. Эгер ушундай баягындай төөнүн үстүндө бир махмил турган болсо, азыркы айтканыбыз кичинекей үй чокулуп коюлган болсо, бирок ошонун жанынан жерге тийип турган жыгачтары боло турган болсо, ортодо төбө турат, бирок ошол эле учурда жерге дагы бекемделип турган болсо, анда жерде намаз окугандай эле болот экен ал адам. Анда ал жерде ичинде туруп окушка туура келет. Анда кармап тургандары жок боло турган болсо, анда азыркы отуруп окуса болот, анда үзүр болот. Фатасихул фаридату фихи каиман, ал жерде турган абалда фарз намазды окуштук дурус болот экен. Отурган абалда руку сажда менен эмес, ал жерде туруп окушка туура келет анда. Жана кийинки маселебиз фаслун фи салат фи сафина, кемеде же болбосо азыркы айтканыбыздай дагы ошол машинелердин ичинде намазды окусак, ошол маселе салатул фард фиха ва хия жариятун qa'idan bila uzrin sahihатун инда Аби Ханифа радийаллаху анху. Farz namaz bolsun, vacip namaz bolsun, kemenin içinde, keme жүрүп кетип жаткан абалда, отурган абалда özürsüz болсо да отуруп алып окуса жайыз болот экен Абу Ханифа рахматуллахи алейхи. Сиз кемеде кетип жатасыз, кеме себеби чайпалат, башка болот. Сиз отуруп алган болсоңуз, отуруп намаз окуп жатасыз. Же болбосо азыркы эле учурда самолет маселеси. Самолетте намаз окуу маселеси дагы. Сиз ал жерде отуруп алып окуй бересиз. Ошол фарз болсун, важип намаздар болсун, сүннет намаздар болсун, бардыгыны отуруп окушка туура келет. Себеби ал самолетте сиз билбейсиз, кандай чайпалып кетиши мүмкүн. Ошондуктан ал жерде отуруп намаз окусаңыз болот. Руку жана сажда менен, има ишара менен дагы окусаңыз болот ал жерде. Вакала Абу Ханифа рахматуллахи эки шагирти ла тасиху илля мин узрин деген, кемеде отуруп окуганга болбойт, бир гана үзүр болсо болот деген алар. Эми үзүр болуп калса жайыз болот бардык жерде эле. Үзүр болбосо анда туруп окуш керек. Туруп окуш керек. Самолетте токтоп турган болсо, асманда учуп кетпей жаткан болсо, токтоп эле турган болсо, анда үзүр жок. Ал жерде да самолетте туруп окушка туура келет. Бирок эми асманда учуп кетип жаткан самолет болсо, анда үзүр болот, ал жерде отуруп окуганга жайыз болот. Вал узр, үзүр дегенде кандай болот? Азыр үзүр болуш керек деп жатабыз. Кадавран рас, баш айлануу. Бир адам турса баш айланып жатат. Көбүнчө эле бул самолеттин ичинде ошондой болушу мүмкүн. Ва адам кудрати алал хуруж, же болсо чыкканга муктаждык мүмкүнчүлүгү жок. Эми самолеттен түшүп жерге окуйм десе андай мүмкүнчүлүк жок, себеби асманда учуп кетип жатат. Же болбосо ошондой башка кемеде болсун, кораблда болсун кетип жаткан болсо, ал чыкканга мүмкүнчүлүк жок, жерге түшкөнгө мүмкүнчүлүк жок болсо, анда ушул жерде отуруп ишара менен намаз окуйт. Вала тажузу фиха бил има, бирок ал жерде има ишара менен окуганга мүмкүнчүлүк болбойт экен. Себеби руку сажда кыла турган жер боло турган болсо, руку саждасын кыла да турган болсо, анда руку сажда менен окуш керек. Эгер руку сажда да кыла албаса, анда ишара менен намаз окушка туура келет. Руку сажда менен кылуу дегенде сажданын толук пешенесин жерге коюп окуу. Эми самолетте дагы мүмкүнчүлүк болбой калат. Себеби толук пешенени сажданы жерге коюп окуганга мүмкүнчүлүк жок болот. Ошондуктан отуруп алып ал жерде има ишара менен окуса болот. Wal marbutat fi lujjatil bahri tuharrikuha ar-rihu shadidan kas-sa'irati. Бирок кээде жээкке байланган кемелер болот. Жээкке байланган кемелер болот, бирок аны шамал, катуу шамал аны эки жакка чайпап турган болот аны кемелер. Анда ал жүрүп кетип жаткан кеменин өкмүн алат экен негизи. Жүрүп кетип жаткан отуруп окуса болот эди, ал жерде да ошол кеменин ичинде окуп жаткан болсо, чайпап жаткан болсо шамал, анда отуруп окусаңыз болот экен. Ва илля кал вакифа, эгер андай болбосо, шамал чайпабаса, бир бая жээкке байланып турган болсо, токтоп турган болсо, анда ал жерде отуруп окуганга жайыз болбой калат. Ошондуктан кал вакифати алал асах деп, ин канат марбутатан биш-шат ла тажуз салату qa'idan деп. Ошол жээкке байланган болсо, ал жерде отуруп намаз окуш мүмкүн эмес. Ал түшүп жерде окуса болот, же болбосо ошол кемеде де тик туруп намазын окуш керек болуп калат. Ал бил ижма, алымдардын бардык ижмасы менен, келишим менен. Fa in salla qa'iman,
Fa in salla qa'iman, oşol baylangan kemede, oşol jerde turgan abalda namaz okusa, wa kana shay'un min as-safinati ala qararil ars, oşol keme bir jerge baylangan bolsa, sahhat salatuhu, oşol namazı dürüst bolat. Al oşol bir bayağınday tapçanda je bolsa bir sörede okuganda ele bolup kalat. Wa illa fala tasihhu alal muhtar. Eger anda keme baylanmagan bolsa, jerge baylanmagan bolsa, anda namaz dürüst bolboy kalat. Anda negizi yani baylanmagan bolsa, jerge bir tiybegen jer bola turgan bolsa, negizi alдағы bir dabba siyaqty bolat. Hazırgıday bir attın üstünde je bolsa je başka bir ayvandın üstünde namaz okugandın ökmünü alıp kalat negizi bu jerde. İlla iza lam yumkinhul khuruj, bir gana uşul hazırgı aytılgan abalda dagı andan çyгуу, andan oşol unadan түшүү mümkünçülügi bolboy turgan bolsa, anda oşol jerde de oturup namazыңızды okusaňyz bolat. Wa yatawajjahul musalli fiha ila al-qibla. Oşol jürüp ketip jatgan unada bolsun, je bolsa hazır kemede bolsun, namaz başlaganda kıblaga karap başlagaňyz jakşy eken. Oşol jerde kıblaga karaysız, kıblaga karap başlap namazды başlaganda oşol kayaka keyin oşol kemede ketip jatyp kayaka oşol keme burula turgan bolsa, koluňuzdan kelse oşol jakka kıblaga karap burulup alat ekensiz. Eki jakka karaganda kıblaga karap burulup namazыңызды ulantat ekensiz. Hem anday aga da mümkünçülük jok bolsa, anda oşol kayası jakka ketip jatsa oşol karap namazыңызды okuy beresiz. Ve yetevajjah ilahiha fi hilalis salati hatta yutimmaha mustaqbilan. Sebep oşol kemede ketip jatkan uçuruňuzda oşol kıblaga koluňuzdan kelişinçe kıblaga betlenip namaz okuga hareket kılat ekensiz. Wallahu a'lam bis-sawab.